Камчыбек Ташиевдин тапшырмасынын негизинде Чүй жатак мектебинин футбол талаасы бүткөрүлдү. Чүй облусунда жайгашкан Чүй жатак мектебинин футбол аянтчасы жаңыланды. Буга чейин аталган мектеп-интернатынын эмгек жамааты Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчилигине кайрылып, бүтпөй калган кичи футбол аянтчасын бүткөрүүгө 1,5 миллион сом өлчөмүндө финансылык колдоо көрсөтүүнү суранышкан. Жыйынтыгында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасынын негизинде тийиштүү каражат бөлүнүп берилип, кичи футбол аянтчасы толугу менен бүткөрүлдү. Мен Чүй жатак мектебинин жетекчиси Мусаева Назгүл. Биздин жатак мектепте жетим жана ата энелердин көзөмөлчүлүксүз калган 180ге жакын бала тарбияланат. Бардыгы тең ушул жерде 365 күн. Анан биздин ушул жатак мектепке эң чоң жакшы самалык бул ушул биздин футбол аянтчанын ачылышы. Мындан 3 жыл мурда Садыр Нуркожоевич келип ушул жерге бизге миллион берип кетти эле. Ошо менен баштаганбыз, бирок 3 миллиондун проектиси болчу. Анан башка дагы биз спонсорлорго, демөөрчүлөргө кайрылып, анан бүгүнкү күндө мынакей ушул спорт аянтчабыз бүттү. Ошондой эле биз Чүй облустук коопсуздук башкармалыгына дагы кайрылганбыз. Анан урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин демилгеңиз менен мына бүгүн ак аягына келип жетти десем жаңылышпайм. Ушул футбол аянтча, бул футбол аянтча кээ бир адамдар үчүн балким жөнөкөй эле кичинекей бир иш болгондур, бирок биз үчүн бул эң чоң нерсе. Себеби менин балдарым бул жерде 24 саат 365 күн ушул жерде. Анан булар үчүн ушул доосуп детей өткөрүш үчүн аябай керектүү нерсе болду. Анан менин балдарым буга чейин дагы чемпиондор болуп келген, чет мамлекетте да Кыргыз элин желегин желбиретип келишкен. Буюрса мына ушул аянтчадан кийин биз дагы мындан ары дагы желегин желбиреткен эң кыйын балдарды тарбиялап чыгарам деп сөз берем. Биздин балдарыбыз дагы ошондой. Сизге, сиздин жамаатыңызга чоң ийгилик каалайм. Ишиңиздерде ийгилик болсун, аман болуңуздар, эч качан жамандык көрбөңүздөр. Сиздердей жакшы адамдар бар үчүн биздин өлкө өнүгүп өсүп жатат. Биздин балдарыбыздын да келечеги бар деп ойлойм. Мына көп жакшы нерселер болду. Азыр Кыргызстанда дагы өнүгүү өсүү аябай чоң күч менен келатат. Ушунуңуздардан жазбаңыздар. Ушул иштердин бири мына биздин футбол аянтча болуп эсептелет. Ошондуктан чоң ыраазычылык билдирем өзүмдүн жана өзүмдүн балдарымдын атынан. Биздин менин балдарымдан сүйүнүчүндө чек жок. Учурда аталган мектеп-интернатында 180 бала билим алат. 2 жылдан бери курулушу токтоп турган футбол аянтчасында эми балдар ден соолугун чыңдашып, эркин ойной алышат. Бул үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Белгилей кетсек, жаңы футбол талаасынын ачылыш аземи футболдук турнир менен коштолуп, жеңүүчү командаларга сыйлыктар тапшырылды. Биздин УКМКнын начальниги Камчыбек Кыдыршаевичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерде турган күйөөмандардын баардыгынын атынан деп ойлойм. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мынакей аянтча абдан сонун аянтча болду. Жана мен айтып кеткендей, ушул жерде ар дайым ушу сиздерге окшогон жаш балдар, чоңдор дагы ушул жердеги айылдын жашоочулары келип машыкса, ар дайым мен ойлойм бул аянтчанын эшиги ар дайым ачык болот. Бул жерде эми эң биринчи спорт бул ден соолуктун мүлкү деп коет. Ошондуктан баарыңыздарды ушу спорт менен машыкканга чакырып кетет элем. Жакшы оюн көрсөткөн бүгүнкү балдарга чоң рахмат. Сиздер